Саламатсыздарбы, кезекте жаңылыктар түрмөгү жаңылыктар менен тааныштырып, Айнара Маматкадырова. Москвада мекендештер арасында өзүн-өзү өнүктүрүүгө арналган Табарман бизнес форуму болуп өттү. Кыргызстандык ишкер бизнесмендер өздөрүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп, мекенден алыс, сырттан эч кандай колдоо көрбөгөн шарттарда эмне кылуу керектиги тууралуу аларга жол көрсөтүп, бир нече кеңештерин айтып беришти. Форумда жалпысынан 30дан ашык адам өздөрүнүн ийгиликтери менен бөлүштү. Алардын бардыгы буга чейин атайын Табарман экосистемасы аталышындагы курсунда окутулуп, адаптацияланган. Бардык катышуучулар 20 жаштан 30 жашка чейинки улан кыздар, ар кайсы жылдары келген кыргыздын жарандары, тейлөө чөйрөсүндө эмгектенгендер. Иш-чарада тамактануучу жерлер, азык-түлүк жеткирүү, соода, чач тараш жана тырмак салондору жана ошондой эле жарнамалык баннерлерди өндүрүү сыяктуу тармактардагы ишканалар катышты. Табарман экосистемасынын башкы директору Марсель Салахуновдун айтымында, биздин мекендештерибиз жаңы башталган ишкер экендигине карабастан, тездик менен өсүп жатышат. Москвадагы эмгек базарынын ар кандай чөйрөлөрүндө бизнестерин көбөйтүп жатышат. Ал жаш бизнес мекендештерибиз ийгиликтүү бизнесмен болоруна ишенет. Бүгүнкү күндө бизнес рыногу тездик менен өнүгүп жатат. Алар колдоого муктаж жана биз алардын ар бирине жардам беребиз, деп кошумчалады Салахунов. Форумда бизнес-спикерлер дагы сөз сүйлөштү. Блогерлер жана инвесторлор жаңы баштаган ишкерлерге берген көрсөтмөлөрү менен бөлүштү. Форумда мекендештерди колдоочу банк картасы, Табарман картасы көрсөтүлдү. Газпромбанктын өкүлү Дмитрий Хреновдун айтымында, Табарман картасы бул Газпромбанк тутумунун бөлүгү. Карта башкалардан айырмаланып, Табарман картасы мигранттарга пайызсыз тез үйүнө акча которууга мүмкүнчүлүк берет.